Азыр биз Instagramга пост киргизгенди үйрөнөбүз. Кечээ мен сиздерге айттым, Pinterest деген программаны скачать этип алыңыздар деп. Бул программадан биз ушул биздин сториске киргизчү сонун сүрөттөрдү таба алсак болот. Мисалы мен эртең мененкиге кутман таң деп бул жактан ушул сыяктуу сүрөттөрдү алдым. Мен азыр мотивация боюнча пост киргизейин. Бул жакта мына мотивация деп жазсак болот. Бияктан дап-даяр биз мынакей караңыздар, аффирмация и мотивация экен. Бул жерде все мои лучшие мечты становятся реальностью дейт. Загадывай желание или задавай вопрос дейт. Тоже сонун мотивация. Мынакей ушуну доброе утрого муну да алсаңыздар болот экен. Так. Ушинтип өзүңүздөрдүн оюңуздарга төп келчү сонун постторду таап алсаңыздар болот. Цитата дня дейт. Мынакей мага ушул жакты бүгүнкүгө. Эми муну биз бөлүп алышыбыз керек. Бул жерде поделиться кылсак болбой калат. Мына жерден, то есть сүрөттү өзүнчө бөлүп алышыбыз керек. Бизге бот жардам берет. Мына жерде поделиться деген белги, ушуну басабыз. Дагы мен айттым сөзсүз Telegram керек деп. Мына Telegramга барабыз. Бул жерден SafeBot деген бар. Бот сервери, мынакей SafeBot деп турат. Ушуну басабыз. Басканда мынакей галочка түштү. Эми мына жерде Telegramдын белгисин бассак, бизге уже даяр. Мынакей мен кетирдим, уже мага сүрөттү бөлүп берди. Эми бул жерден сүрөттү басам да, мына жерде 3 точка турат. Ошону басып сохранить в галерею кылып алабыз. Уже менин галереяма түштү. Эми мен Instagram баракчама барам дагы. Бул жерден Instagramды басамын. Өзүңүздөрдүн кайра чалып атат. Өзүңүздөрдүн мына кайсыл аккаунтуңуздан чыгарыңыздар келсе, ошол аккаунтуңуздардын сүрөтүн басасыңар да. Мына жерде кичинекей көк точканын ичинде, көк айлананын ичинде плюс деген белги турат. Мына ошол плюс белгисин басабыз. Басып, бул жерден өзүбүзгө керектүү сүрөттү тандап алабыз. Мынакей. Мына. Так, тандап алдык. Мындайраак кылып, мындай көрүнө тургандай кылабыз. Так, көрүнө тургандай кылдык. Мына жерде ушундай жылдызча белгилер бар. Бул кичине эффект берет. Мындай кылып койсок болот экен, же болбосо. Мага ушул жакты ушуну калтырып коеюн. Так, бул жерде галочканы коюп коем дагы. Эми бул жакка бул жерде өчүрүп койгонубуз жакшы. Аны өчүрүш үчүн биз бул жактан ар кандай смайликтарды, то есть бул эмес. Жок. Азыр мен смайликти алып алайын. Мынакей ушунун ылдый жагында мындай смайликтер бар. Ушул смайликтердин жардамы менен мен акырын азыр өчүрүп коемун. Мисалы бул. Мынакей. Так, эми биз упоминание, мен ушуну билчү эмес элем, мына жакынкы арада эле үйрөндүм өзүм да. Упоминание кылабыз. Бул жерден бири-бирибизди упоминание кылабыз. Мисалы бул жерде менде уже чыгып калып атат. Мен өзүмдүн лидерлеримди, азыркы өстүрүп келаткан лидерлеримди кылам. Себеби менин кабинетим менин аккаунтум аркылуу силерди дагы байкасын башкалар. Так, Нурзада. Так. Менин азыр жалаң отрыв командамды белгилеп атамын. И Жылдыза.
Дагы бирөө бул Айжаркын. Айжаркын открытый кыл дегем. Так. Мен мага ушундай көбүрөөк нерселерди үйрөтүп атат. Мен дагы бир лидерим. Мынакей. Мусорго кетип калды. Так, корзинанын жанынан. Болду. Все, эмне кылабыз? Эми бул жерде басабыз. Стрелканы бастык. Мынакей ваша история кетти. Поделиться кыламын. Готово дегенди басамын. Все, азыр күтүп туруңуздар. Мынакей. Азыр история эмелеки мен жүктөгөн сторис чыгат да бул жакка. Пока публикуется. Мынакей. Все, ушинтип сторис киргизебиз, хорошо?